Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриштин ушу менен Кыргызстанга экинчи жолу келиши. Алгач 2010-жылы буунун качкындары боюнча башкы комиссары болуп турганда сапар жасаган. Гутерриш андан бери өлкө жакшы жагына өзгөрүп, демократиялык жол менен өнүгүүгө багыт алганын белгилеп өттү. Today, we can build a society where safety is not just a word. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысынын келиши менен эл аралык деңгээлде форум болду. Анда чет мамлекеттен келген конокторго таза коом долбоору тааныштырылды. Бул программа президент Алмазбек Атамбаевга таандык. Таза коом өлкөнү 2020-2040 жылдарга чейин туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына да киргизилген. Долбоор аркылуу Кыргызстанды толугу менен санариптик тейлөөгө өткөрүү каралган. За четверть века независимости Бизде ири ишканалар курулган жок, газдын кендери ачылган жок. Бирок өлкөнүн ички түңөндүрүмү 2,5 эсе көбөйтө алдык. Киреше 3 эседен көп жогорулады. Коррупцияга каршы күрөштө эле 3 эсеп жогорулаттык. Биз амбициялуу максаттарды койдук. Мен Бейжиңде өткөн бир алкак бир жол саммитинде транспорт жолдорун гана сала бербестен санариптик жол салуу керек деп айттым. Биз улуу жибек жолунда транзиттик интернет, контент жеткирүүдө, маалымат сактоодо негизги борбор өлкөлөрдүн бири болуп калгыбыз келет. Бул жаатта таза коом алгылыктуу программа болот деген үмүт бар. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш дал ушундай пикирде экенин билдирди. Уюмдун жетекчисинин айтымында долбоор санариптик теңсиздикти жоюп, демократиялуу өнүгүүгө багыт алууга негиз болуп берет. Кыргызстан Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчи болуп, мындай ири масштабтуу ишти баштап жатканы кубандырат. Ооба биз 21-кылымда жашап жатабыз, бирок ага карабастан теңсиздик өкүм сүргөн, доор сүрүүдө. Дүйнөнүн ар кайсы бурчунда ар кандай террористтик куралдуу кагылыштар жүрүп, курмандыктар болууда. Дал ушундай коркунучтардын бири бул санариптик маалыматтардын жетишсиздиги. Дүйнө коомчулугу мындан кадимкидей эле азап чегип жатат. Муну чечүүнүн бирден бир жолу ушул таза коом сымал программаларды ишке ашыруу. Долбоордун негиз көзөгү Digital Kassa деп аталып, анын алкагында интернетке байланышууну жакшыртуу үчүн өлкө ичиндеги айылдарга эле эмес, Борбор жана Түштүк Азия өлкөлөрүнө чейин телекоммуникациялык түйүндөрдү тартуу каралыптыр. Адистер бул өтө амбициялуу программа экенин жана аны ишке ашырууда кыйынга турарын белгилешүүдө. Себеби өкмөт учурда бул долбоордун бир гана бутагын түзгөн. Коопсуз шаар программасын 5 жылдан бери ишке ашыра албай койду. Таза коомдо болсо мындай багыттардан бир канчасы камтылган. Ал эми айрым эл өкүлдөрү болсо бул долбоорду ишке ашыруу үчүн күчтүү менеджерлик жана мамлекеттик кызматта отургандардын жоопкерчилиги керек экендигин белгилешет. Премьер-министр кезинде мен айткам, баягы калкты тейлөө борборлор болгон. Ада ушул таза коомдун бир бутагына кирет да. Бул эми мындай чоң бардык ошол программалар бириктирген жалпы программа болуп атыптыр. Эми кандай иш жүзүн ашат, буну убакыт көрсөтөт. Эң негизгиси, мен ойлойм, бардык ишти, бардык программаны аны болсо адам аткарат. Ошол ким аткарат? Ошонун ал түшүнөбү ушуну? Анын саясий эрки жетеби? Мен ойлойм, кеп ушуда деп ойлойм. Буга чейин да бир топ программа болгон. Алардын тагдырын элибиз жакшы билет. Эми болсо бирок бүгүнкү жашообузга, бүгүнкү убакытка талабына жооп берген, мен ойлойм, ошо эң негизги жана цифровой технология. Будан тышкары мен ойлойм, негизги реформалар. Бул болсо жанагы мамлекеттик бюджетте иштеп аткан чиновниктерде ошол жерде чоң реформа болуш керек. Мындай мобилдик аппарат, мобилдүү аппарат түзүлүш керек да. А то баардык эле бюрократия бар эле токтоп калып атпайбы? Таза коом деген бул болсо өкмөткө тиешелүү программа да. Эмне себептен өкмөт ушу презентацияны кылып, өкмөт ушуну иш жүзүн ашыра тургандан эмне себептен алар айтып чыккан жок? Бул мына администрация президентинин айтып атат. Бул айтып атат, значит өкмөт бул тарапты түшүнбөй атат, бул тарапты түшүнбөйт деп туруп. Экинчиси, жанагы коопсуз шаар, биз айтканбыз коопсуз өлкө деп туруп. Ошону да тез киргизиш керек эле да. Биз эми баарын эле кагаз түрүндө айта бербей, биз иш жүзүнө тез ашырып кетишибиз керек да. Азырынча таза коом долбоорун ишке ашырууга чыгымдала турган каражаттын булагы так белгилүү боло элек. Өкмөт Дүйнөлүк банктан $50 миллион сурап жатат. Бирок жооп азырынча бериле элек. Ал арада башка эл аралык мекемелерде көмөк көрсөтөбүз деп билдиришкен. Акмарал Сабатар, Александр Симонов, НТС.